Президентimiz да ушу тапшырманы берип атат. Армения, Абхазиядан келген машиналарды бир жыйынтыктагылачы бир. Ушулар боюнча бир чечим кабыл алгылачы депчи. Бирок мен бүгүн совещание өткөзгөндө көп нерседен кабардар болдум да. Сизге айтып коеюн ушуну. Ушул трибунадан. 15 миңдей машина экен. Булардын бардыгы мыйзамсыз келген машиналар. Запчасть менен алып келишкен. Башы бир машиненики, ортосу бир машиненики, аягы башка машиненики. Келген машиналардын 90% документи жок. Каяктан алып келди ал машинени? Кимден алып келди? Кимдин машинеси? Такыр эме жок. Легалдаштыруу кылабыз деп биз наоборот криминалдаштыруу кылып алышыбыз мүмкүн. Так. Анан булар алып келип эле өкмөт баары бир бизге легалдаштырып берет деген максатта эле ушундай эме кылышты. Мен бүгүн баарына тапшырма бердим. Ички иштер министрлигине, таможняга, ГКИМга бардыгына. Бир дагы ошол мыйзамсыз алып келген машина көчөлөрдө жүрбөш керек. Андан сырткары ошол 15 миң машинеси бар адамдар ар түрдүү баягы WhatsApp'тардан айтып, бири-бирине айтып, биз укпай калат деп айтып атышат. Ай чыгайлы, чогулайлы, митинг кыла коелу, тияк була кыла коелу. Давайте давление кылайлы деп. Не думайте даже. Так. Ойлонуп көрбөгүлө дагы, ошо митинг кылабыз, тияк буяк мыйзам бузабыз деп. Өзүңөр биринчиден мыйзамды бузуп, мыйзамсыз машиналарды алып келдиңер. Эми мындан буяка дагы мыйзамды бузуп, мамлекетти мындай давление кылабыз дейсиңер. Бул туура эмес. Урматтуу депутаттар, сиздер да түшүндүрүп койгула ошолорго.